Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Кайрадан силердин назарыңыздарда мен Чолпон Качкынбек кызы. Анда эмесе биздин каналда Төгөлбай Сыдыкбеков агабыздын «Биздин замандын кишилери» романынын уландысы. Күнүңөр көңүлдүү өтсүн. Каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. 8 бөлүм. Зарыл өзү да муңайым болчу. Ал катуу ашыгып, ачууга малынган жүрөгү сыздайт. Кийип отурган жашыл жибек үлп-үлп этип майда титрейт. Билбеймин, балким жибектин жукалыгынан болдубу, же кыздын муундарында болор болбос калтыроосу барбы? Отурган жери терезенин түбү. Кез гана башын көтөрүп, терезеден алыс мектеп жака жалт карап алат. Кайтып колунда иштеп жаткан 4 чарчактын четин кызыл жибек жип учуктаган ийнеси менен илип тез-тез саят. Эшик карс ачылды. Гүлнар энтиге кирип келди. Зарыл эжекем-ай. Ансыз да катуу ашыккан Зарыл күтүүсүз кирип келген тентек кызга жалт карай берээринде сол колунун сөөмөйүн сайып алды. Учугу да түйүлө түштү. Ол да кагылайын Гүлнар-ай, ансыз да 9 толго бир келгендей болуп жатканда, деп кейип кетти Зарыл. Өтө кейип, өтө өкүнгөндө гана Зарылдын үнү ушундай кескин чыга турган. Аны Гүлнар тентек жакшы түшүнөт. Куюндап кирген тентек кыз кылмышын тез сезе калып: «Эмне болду эжеке? Колуңду сайып алдыңбы?» Жарокөрлүк менен торгойдой безилдеп, Зарылдын алды-артына түшө кетип Гүлнар: «Эмне эжеке? Мен кесирим тийдиби? Ол да жесир калган мен-ай, ушундан көрө жерге кирсемчи?» Тентек кыз бул сөздөрүн тек Зарыл эжесин күлдүрмөккө айткан. Эгерде Зарыл унчукпай койсо, Гүлнар дагы бир кызыкты лап дедирмек. Ак көңүл Зарыл капасын унутуп жылмайып койду. «Ооба Гүлүй, айтпасаң да жесирсиң». Зарыл бул кебин айтканында иштеген ишинен баш көтөргөн жок. Сөз төркүнүн байка салбаган Гүлнар тентек сурай берди. «Эмне үчүн Зарыл эжеке?» «Тентек сиңдим», деди Зарыл калыбында жай. «Сен бүгүн да кечээкиңде эле тентек жүргөн турбайсыңбы? Тигине чыбыктай солкулдаган жигиттер кайда жөнөп жатат дейсиң? Согушка баратышат алар». Гүлнар эч кеп айтпастан кызарып кетти. Зарыл учукту түйүнөн такай тиштеп кыркып койду. Согуш басылганча сагатаандык уулдар да кайткычакты жесириң жесир. Андан көрөкчө бүгүнтөн баштап тентекчилигиңди кой да кетип жаткан жигиттердин ордун бас сиңдим. Өзү сайган жоолуктун эки бурчунан көрсөтө кармап кебин улады Зарыл. «Көрдүңбү Гүлүй, окулабы? Тынч күндөрдөн белек». Өз уятын жуушка себеп таба албай турган Гүлнар Зарыл сайган жоолуктун бетине карай калып кубанып кетти. «Ай эжеке, окулат, эң эле сонун сайып жиберипсиң го. Тынч күндөрдөн белек. Сонун эжеке. Ар тамгасын кол менен жазгандай кылып кандай сонун сайгансың. Кимге бересиң бул белекти, эжеке-бай?» Жоолугун силке кармап туруп: «Кимге болсо да», деди Зарыл. «Биздин көл бойлоп сейил куруп жүргөн тынч күндөрдөн эстелик болсун. Эмесе Шамбет байкеме бер эжеке, билесиңби, баягыда сонун күү чертпеди беле?» Бул белекти алган жигит тынч күндөр үчүн октон жазганбай, оттон коркпой жоого кирсин. Бул менин белегим, кыздан белек». Гүлнар Зарыл сайган жоолукка кызыга карайт. Тентек кыз
Мен эмне кылып жүрдүм? Эмне үчүн ушундай белек камдабадым? Уятай, деп өз ичинен намыстана түштү. Зарылга таарынды. Сен да белек камда деп улуу киши кичүүсүнө үйрөтүп койсо эмне болот эле? Кана Гүлүй, деди Зарыл колундагы жоолукту асемдеп бүктөй баштап Гүлнарга. Сен белек камдадыңбы? Кана көрсөт койчу, кимге берер экенсиң? Гүлнар кырт этип тез бурулуп, Зарылдын арт жагынан унчукту. Мен эч кандай белек камдай алган жокмун. Биз элдей колубуздан көөр төгүлгөн уз эмеспиз элек. Гүлнардын ызаланганын сезген Зарыл ага жүз бурбастан туруп акырын жылмайды. Койчу, ошондойбу Гүлүйжан? Ооба, деди Гүлнар. Бул жолу тентек кыздын үнү ачууга буулуп толкундап чыкты. Биз белек бере албасак да, аскерге кетип жаткан агайлардын колунан бек кысып туруп, агай, маскара болбо, катуу уруш, деп айтып каларбыз. Эмнегедир тентек кыздын көздөрүнө ысык жашы толо түшкөн эле. Зарылда аны ызаланта бергиси келбей. Антсең жараганың. Белектин эң кымбаты жүрөккө тийүүчү жалындуу сөз, деп койду. Эки кыз үйдөн чыгышты. Бул кезде мектеп алдына ат котолуп, эл жыйналып калган. Эңкейген карыдан тартып, эс тарткан жашына дейре бир колхоздун эли бүт келген. Калдастап ашыгуу, бек унчугуу, көбүнчө өкүм сүрөт. Кызыл ала шай кийген келиндердин кээси суу салкын жүрсө, кээси кол жоолугун суу кылып ысык көз жашын сүртүнөт. Алар чакыруу кагаз алып жөнөп жатышкандардын жигиттердин жакындары, сүйгөн жарлары, бир тууган эже карындаштары, бирге өскөн жандай ысык курбу курдаштары. Көпшүйгөн калың тондун ичинде тердеп алган абышкалар чекесинен көк буу көтөрүлүп ашыга басат. Алар колдоруна эпсиз ретсиз бир буюмду салпылдатып кармап алышкан. Кээсинин көтөргөнү чанач. Булуңдары дердейип, ичиндеги кымыз суудай чайкалып, челк этет. Куду өз соодасын жүргүзүүгө алдастаган мурункунун ашпозчусунан бетер кээ бир абышкалар ашыгып шашып бек унчугушат. О кагылайын балдарым, о Шамбет, Чаргын, мен колумдан да даам татып кетсеңер кагылайындар. Элдин көбү мектептин жанындагы кичине дөбөчөгө жыйылды. Ал дөбөчөнүн алдын курчай туура 10 араба чубаша турушат. Ар биринде 2ден семиз аттар пар чегилген. Кээ бир семиздер айланадагы ууду ызың-кызыңга элирип, жан кайышта тек турбай ооздук чайнап селтең этет, жулуна берет. Арабалардын баардыгы тең ящиктелген. Алдына саман төшөлүп, кээсине жапжаңы ала кийиздер жайылган. Жаз күнүнүн ысык аптабын тартып, жайылган кийиз бетинен ысык илебит урат. Акмандын тебетеги колунда, үстүндө кийгени кыргызча тик жака тигилген ак бешмант. Топчулуктары чыгып жүрөт. Бети албырып, кашкайган жазы маңдайы тердеп алган. Дөбөчөдө турган эркектердин ортосунда локуюп жотолуу. Топчан туруп алып, бек унчукса, анын коңгуролуу бийик күнү башкаларды басып коет. О, Сергей, Шамбеттер, келсеңерчи, атак окуй кыздар-ай, берчиңөрдү берип алчуңарды алып бүтүрсөңөрчү. Ой эл журт, балдардын колун бошотсоңорчу, келсеңерчи, дейт жалпыга. Дөбөдөгү элдин ичинде Дмитрий да бар. Бирдемелерин колтуктарына кысышып, Кудай арбакка жалынган бир топ энелер да турушат. Алар Айымжан, Надежда Сергеевна, каныштар,
кетип жаткан балдардын энелери. Камка карынын эски трайке чапанын этеги жерге түшүп, жеңдери шөлп этет. Бирок өзү ага кайыл, кайраттуу, чыйрак. Ойга аттыңдар кантесиңер деп жүрөт. Ыйлаган энелерди жемеге алып картаң. Силер балаңарды өлүмгө жиберип жаткан жериңер жок. Ыйласам мен ыйлайын. Жалгыз баламды кара жер алган. Өзүм мына какчаңдап калгам. Менин да Турунбегим тирүү болсо, тигил Шамбет, тигил элебес чаргындар менен бирге жөнөбөйт беле. Баланы Кудайдан тилегенде ушундайга жарасын деп тилейт. Кой, көз жашыңарды токтоткула, күлүп туруп узаткыла, ак сүтүңөрдү кечип калгыла. Камка энелерди жемелеп таштап, кете турган жигиттерге келет. Аларга жалынып жалбарат. Ар бирин токтотуп алып, эңкейип бетинен өпкүлөп, жумшак эриндери менен жигиттин бетин шилекейлеп жаштайт. Анан бир топ нускоолор божурап коюп, "Ме садаган" дейт. Өзүнүн кеби кеткен чөнтөгүнө кол салып, же бир же эки жумуртканы кармап чыгып, тигиге берип, "Алып кой садаган. Кары энеңдин өз алын билесиң. Теңге тыйын колумдан келбейт. Экеле тоогум туйт. Өзүң газатка жөнөп жатканда, эч болбосо ушул жумуртканы бере албасам, башым жерде калганы болбойбу анда. Алып кой." Баягы шашкалактап тоодон түшүп келаткан мал чабышка болсо керек. Чымчып буулган эки серке чаначты эки кол менен кармап, дөбөчөдө топтошкон эл ортосунда. Жыртак көздөрүн жыртаңдатып, бир жактан ал бак-бак этет. "Ой, чуркураган кандай алат эл болгонсуңар. Аркы Шамбеттерди кымызга жеткирсеңерчи эми?" Кошул ташыл үндөр чыгып, "Тура турсаң, кымызың качып кетпейт." "Ой, Сергейме, чай ичип кой. Ата кокуй 150 сом болуп калды" дешип, жөнөп жаткан балдарга жол айткандар бир жактан унчугушат. Элдин уудуусу бир аз басаңдайын деди. Шамбет, Сергей, Чаргын, элебестер, кетип жаткан башка балдар эми дөбөчөдө. Ал жерде топтолгон ат эне, ак сакал, көк сакалдардын ортолорунда кыздардан Зарыл, Маруся, келиндерден Бурма, Акия кетирекей, бирден экиден кесени кол-колуна алышып, чаначтын оозуна тосуп турушат. "Ого кылайын эл журт" дейт жанакы мал чабышка. "Ого кылайын алато, агарган агың, көгөргөн көгүң менен, жер суу, тоо ташың менен, өзүңдөн чыккан ырыс кешигиң менен, элиңди коргоп, балдарыңды сакта. Өзүңдүн залкардай салмагың менен душманды белинен бас." "О жараткан, о журт, кандай кокуй болгонсуңар" деп калды Акман. "Чурулдабасаңар, балдардын тамагынан кымыз өткөрөсүңөрбү? Же кымызыңарды ичилбей калсын дейсиңерби?" "Баса, рас эмеспи?" деди Дмитрий да сакалын дирилдетип. Бир жактан Акманга кошулуп, "Ай, биздин кыргыз-ай, кыргыз-ай. Силер койго туз төгүп жаткан жериңер жокко. А балдарыңарды аскерге, газатка жөнөтүп жатасыңар го." Эми абышканын жемесинен кийин элдин уудуусу бир азга басаңчалады. Кетип жаткан жигиттер эмес, деле оозуна арак бозо албагандар да толкундуу, кызуу. Атиги Шамбет бүгүн эл көзүнө айрыкча зор. Көңүлүн ачмакка, айганышын эркелетет. Кээде күлкүлүү кептер айтат. "Калың болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөргөн" деген сөзүн актагандай. Анын бүгүнкү мүнөзүнө эл артыкча ыраазы. Артыкча токтоо жүргөн, артыкча кымызды көп ичкен Шамбет эле. Ал эми да ортодо локуйуп турса, ага тигил чокчо сакал унчугат.
Ой Шаке, менің қымызымдан да içсең. О, текем тұра, алып келіңіз чаначыңызды. Татынақай қол чаначтың оғызын қайрып алып, алвырған бетін жайылтып күліп тұрып, ал емесі, сіздің қымызды да içкенім болсын, деп Шамбет чаначта чайпалған ынақ қымызды қылқылдатып жұтты. Бах, деді Шамбеттің қымыз içine моқымы ғана түшкен ауышқа. Ушынтип қымыз жұтқаныңарды естеп, сілерді сағынауыз ғой еме. О, әкелер, еми сағынышауыз. Тез көршөз десеңіздер, мықты іштеңіздер. Күчкө күч қошуңыздар. Алып мүчөлі Шамбет залқардай болып тұра қалып, көпчүлікке қарады. Жигиттің бұл қарашында талдоо бар. Бүлө, мінтіп майданға кетіп жатабыз. Біздің қолдон бүткөрүлчү зор іштерге, сілердің қаруыңар жетеби эми дегендей, атене эже қарындаш көпчүлүгүнө милдет койгон караш. Мен сөзгө чечен эмесмин туугандар. Үйдө болсун, түздө болсун, мен үчүн көпчүлүк сиздер сүйлөп жүрдүңүздөр. Жигит күч ташыган зор колун жогоруга көтөрдү. Азыр улуу кичүү агайын сиздерден өтүнөрүм бул. Биз ынтымактуу жүрчү элек, ынтымактуу иштешчү элек. Даныбыз да, малыбыз да жетиштүү болчу. Эми согуш. Биз алыстабыз. О, кадырдуу агайындер, силер мында ынтымак менен иштешкиле. Кеткендердин орду жоктолбосун. Бизди тез келтиребиз десеңер, кампа бөксөрбөсүн. Мал этинен түшпөсүн. Кишилер муңайчу болбогула. Силердин кайрат, силердин эмгек бизге күч, бизге жигер. Мына ушуну унутпагыла. Ал эми биз баштаган өстөн эскирбесин. Жеңиш менен бирге айлыбызга өчпөс шам түбөлкө жанат. Акыйкат биз жакта. Бир арманым бар, деди жигит бир аз толкундап кетти. Уулду болсом дечелем, көтөнгө бир чаап атын таалай койсом дечелем. Эми согуш. Мен алыстамын. Мен уулду болсом атын эми жеңиш койгула. Жеңиш, таалай, бул сиздерге аманат журт. Жер дүңгүрөтүп, көпчүлүк чуу көтөрүштү. Аманатыңды аткарабыз Шамбет. Ак жолуңар ачылсын. Өзүңөр жеңиштүү кайткыла. О, журт, деп калды жалпыга урулуп Акман. Балдарды токтото бербейлик, жөнөтөлүк. Аскер иши так болот, кечиктирбейлик. Кана, улуу кичүү батаңарды бергиле. Жашкары бирдей чурулдап турганда жер сүйлөгөндөй дүңгүрөй түштү. Тууган эл өз балдарын узатып баратышты. Алдыңкы арабада Шамбет, Сергей, Чаргын бар. Агасын узаткан Маруся менен күйөөсүн узаткан Акия кетиреке отурушат. Чаргын кызуу. Арабанын үстүндө тартайып тура калып. Аман бол эл. Биз кеттик. Кетпесек да кеттик. Ашепке жок. Мен жөнүндө жакшы билесиңер. Ажыдаарданмын. Гитлерди соргонуп баратамын. Мен так бүгүн силер ичирген кымыз үчүн салгылашам. Көргүлөчү эл журт. Көргүлөчү кыздар, келиндер. Биз жүрчү булуң тигинде калып жатат. Ой, элебес, карап койчу. Тетиги булуңга. Сага жомок айттырчу жер. Мен так ушул көгөргөн булуң үчүн салгылашам. Узун жигит ушул күүнүн дирижерунан бетер колдорун жайып калды. Ой, Макиш, баягыда Украинадан келген кыздын ыргандай эле. Ырдачы. Акия экөөңөр ырдап жибергилечи. Кыз ырдай баштады. Ага Акия да Сергей да кошулду. Мына, Украинга, деп Чаргын теңселип койду. Аттар жүрүштөрүн тездеткен сайын
дөңгөлөктөр чимирилет. Акмандын жердеси ызы чууга селтең этип ойсоктой басат. Абышка дале жылаң баш. Үстүндөгү ак бишманты ого бетер күнгө чагылышат.